Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hurmatly musulmon bir tuğanlar, orucunuzlar kabul bolsun. Men azыр мурдагы Зайнабидинова азыркы Райымбек көчөсүндө турам. Но тушта бул Аль-Бухари мечити. Ушул мечиттин тушунда эле, маңдайында могу жакта исламий дүкөндөр ачылган. Атайын ушул катар жалаң исламий дүкөндөр, исламий товарлар сатыла турган дүкөндөр. Ушул дүкөндөрдүн арасынан сиздерди о дүкөн менен тааныштырып коюун чечтим. Рамазан мубарак деп жазып коюптур. Бул дүкөнгө киребиз, башпагабыз. Бисмилlah. Оң жагынан баштап турган болсок, могу жерде мынакей эң панчолор, аялдар үчүн Түркиядан келген панчолор экен, жоолуктар, шарфтар, кабан мисалындагы, мисалы үчүн белек бере турган болсоңуздар, ушул белектерди алсаңыздар болот. Атайын сону мынакей шарфтар бар экен. Жоолуктун, хижаптын түрлөрү бар экен бул жерде. Жайнамаздар мынакей, замзам суулары мынакей. Айтор, сизге керектүү эмне болгон буюм болсо баарын ушул исламий дүкөндөн тапсаңыздар болот экен. Китеп полкасына келе турган болсок, үстүңкү полкада жалаң Куран китеби, хадис китептери. Жалаң, караңыздар, машалла. Андан кийин китеп рядына келе турган болсок, фих, фазаил амал, обращение к Аллаху, это орыс тілдүү китептерде бар экен, толкование вопроса семейной жизни, настольная книга мусульманки, дейт, 100 великих людей ислама, раскрывает тайну счастья, дейт, таква аял, салих аял, оратор бул лидер, ахлактуу мусулман, кыйшык кабырга назик жан, жашооңду өзгөрт, бир аят, бир хадис, бир окуя менен ушул китептен видео жасаган болгон, аябай сонун китеп. Чубак ажынын могу жердеги бактылуулуктун формуласы деген китеби, мынакей ислам жана ибадат, кыздын изи, биринчи азанчы Билал өмүр баяны экен, мынакей. Кызык китеп дейт, 33 хадис, аялдык бакыт. Мен атамды таптым деп, мына жакында презентациясы болду, Муржигиттин китеби. Түбөлүк бакытты танда, Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи медицинасы, ислам тарыхы, жакшы келиндер, усул хадис китеби, жүрөк сырларынын ачкычы, мынакей. Могу жерде үй бүлө куруу жөнүндө китептер. Чыныгы сүйүү, никеден кийинден китеп бар экен. Кандай жигитке турмушка чыгуу керек деп, мынакей кыздар үчүн аябай керектүү китеп. Нике кереметтери Муктар Арстамбек устазынын. Жоолугу менин тажым дейт. Ару энелер, Фатима, Айша, Хадижа энелерибиздин өмүр баяндар тууралуу китептер. Момундардын бакчасы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи тарыхы, ислам негиздери. Мына эмне китеп болсо, мына жан китептер бар экен, жан китептер бар экен бул жердечи. Ушул китептерди келип алсаңыздар болот. Андан сырткары намаз үйрөнүү китептер мынакей. Дуа, зикир, жаназа китеби, муалим сани, бала тарбия жөнүндө мына 3 жаштан кийин кеч, бакырбаган апалар, эң мыкты ата, бардык китептер мына ушул дүкөндө бар экен. Азамат деген таксир иштетет, ислам таалимдери дейт. Мына белектер, Кабан мисалында мына Түркиядан келген белектер экен, товарлар. Мадинада пайгамбар саллаллаху алейхи макети, мына караңыздар. Мына жана бул жерде атыр, мешиктер, эң жыттуу сонун парфюмерия бөлүгү экен бул. Ошондой эле баягы дары, баягы жөтөлгө каршы, шамалдашууга каршы дарылар, чорный тимин, кара зире, ушул сыяктуу аябай пайдалуу дарылар бар экен бул жерде. Белектер мынакей караңыздар, үстүңкү белектер, мына Куран китеп мисалындагы сааттар, мечиттер келсеңиздер болот экен, мынакей. Айтор, бардык керектүү буюмдар бар экен. Бул жакта да китептер, мисалы үчүн үстүгө чыга турган болсок, сувенирлер мынакей. Куран аяттары, сааттын мисалында, мисалы үчүн мына сувенирлер, мына Куран китеп, сунни акыйдалар дейт. Бактылы айла, өзбек тилинде да китептер бар экен бул жерде, мынакей. Айтор, сиздерге керектүү болгон сиз деген баардык нерсе ушул дүкөндө бар экен. Таспиге келе турган болсок, мынакей таспи дүйнөсү, ана керекпи? Ана, охо, ана, субханалла, ана умрадан келип кошуларга, тууган урукка белек кыла турган болсоңуздар, мынакей таспи. Ана, таспи керекпи? Мына, машалла, анакей. Айтор, ушул дүкөнгө келип соода алыңыздар, урматтуулар. Барыңыздарды ушул дүкөн ээси күтөт. Жана соодагерлер үчүн дагы аябай керектүү хадис. Чыныгы мусулман жалган сүйлөбөйт дейт. Чынчыл соодагерлер бейиште шейиттер менен бир болот
даражасы ошондой болот деген пайгамбар сөзүнөн хадис бар. Ушундай урматтуу достор, келиңиздер, соода алып кеттиңиздер.